أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل إليكم ثم إليه ترجعون ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا العذاب الخلد بما كنتم تعملون. آمنت بالله صدق الله العظيم. Жана алар айтышат, биз жердин бетинде жок болуп кеткенден кийин дагы кайрадан жаңадан пайда болобузбу? Балким алар Роббилерге жолугууну инкар кылышууда. Айткын, силерге белгиленген периште жаныңарды алат. Кийин баарыңар Роббиңердин астына кайтып барасыңар. Жана сен күнөөкөрлөрдү Роббилердин астында баштарыны ийип турган абалды көргөнүңдө көрөсүң. Жана алар айтышат, эй биздин Роббибиз, биз чындыкты көрдүк, уктук, эми бизди кайтаргын, жакшы амалдарды кылабыз. Албетте биз ишендик. Эгер биз кааласак, алардын ар бир нафска хидаятын бермекпиз. Бирок менин чыныгы сөзүм ал айтылган. Ал сөз албетте мен жаханнамды толтурамын адамдар менен, жиндер менен. Эми силер мына ушул күндү унутуп калган үчүн азапты да таткыла. Биз дагы силерди уnuттук. Эми түбөлүккө калгыпчу азаптын таткыла, өзүңөрдүн кылган амалыңар себептүү. Бул сура Сажданын 10, 11, 12, 13, 14 аяттары. 4-5 аят. Суратул Саждада Аллах субхану ва таала өткөнгү сабакта тавхид менен рисалат, китабуллах, Аллахтын китебин баяндаган. Бүгүнкү эми сабагыбыз бул хашр. Хашр ошол өлгөндөн кийин тирилүү, өлгөндөн кийин жашоо бар. Мына ушуну баяндап атат Аллах субхану ва таала. Кур'ан-ы Карим негизинен 3-4 акыйданы өтө көп баяндайт. Биз көп айтып атабыз сабактарда, негизги нерсе ошол. Ахиретке ишенүү, Алланын бардыгына, бирдигине, пайгамбарларга, китепке ишенүү негизги максат. Ошон үчүн Кур'ан-ы Карим ар дайым ушул мазмунду баяндай берет. Кайра ушуну баяндай берет. Өткөндө тавхид, рисалат, китабулланы айткан болсо, эми бүгүнкү сабакта Аллах субхану ва таала хашр, өлгөндөн кийин тирилүү, жашоо бар экендигини мына ушул аяттан баяндап атат. Аяттын башында وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. Жана кафирлар айтышат дейт. Биз жердин бетинде жоголуп кеткенден кийин дагы кайрадан тирилебизби? Мындай болушу мүмкүн эмес. Кайра жоголгон адам тирилбейт дейт. بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ. Алла Таала айтат, булар бул сөзү менен Роббилерге жолугууну инкар кылып атат дейт.
Rabbilerge jolugunu inkar kılıp atat. Rabbilerini işenbey atat deydi. وقالوا أإذا ضللنا ظل يزل degen söz jogolup ketu degen söz. Zalla yazillu me jogolu. Zalal deyt tura jol tappagan adamды zalal deyt. Al tura bagытынын жолун таппай калды, адашкан деген сөз. Түшүнүңөрбү? Арабтар айтат «Zallal ma fil laban». «Zallal ma fil laban» деген не дегени? Су сүткө түшүп жоголуп кетти деген сөз. Сүткө суду куюп койсоң, ал билинбей калат. Кимиси сүт экени, кимиси суу экенин билбей каласың. Түшүнүңөрбү? Демек ошол сыяктуу эле бул жерде алардын этиразы «Иза далална фил арз». Жерге аралашып, жер менен топурак менен бир болуп кеткенибизден кийин дагы биз тирилебизби деген сөз. Түшүнүңөрбү? Жерге көмүлүп, жер менен топурак менен жексен болуп, биз дагы топурактын жүзү болуп калгандан кийин дагы биз кайра тирилебизби, ушундай болушу мүмкүнбү деген сурооду булар не кылды, узатып атат. Мына ушуну Аллах субханаху ва таала «Ва қалу аиза далална фил арз аинна лафи халқин жадид». Көрдүңөрбү? Биз жер менен жексен болуп, жерге айланганыбыздан кийин, топурак болгондон кийин дагы кайрадан тирилебизби, кайрадан жашоо болобу деген сөздү булар не кылды? Инкар түрүндө суроо катары алар пайгамбарыбызга кайрылды. Кафирлар ойлойт, адам баласы жердин бетине көмүлгөндөн кийин, жерге топурак болгондон кийин кайрадан тирилбейт дейт. Кээ бирлери тирилет дейт, бирок кайрадан эсеп китеп Кудай Таалага жолугу жок дейт. Ал эми мусулмандар болсо, Алла Таала бул дүйнөдө убактылуу берген, жерге көмүлөсүн, кайра тирилесин, кайра Аллахтын астына барасын. Алла Таалам сени эмне кылат? Тирилтет деген этикадтабыз биз. Азыр барбыз, эртең жерге түшөбүз, кайра тирилип, кайра келебиз деген сөз. Ошон үчүн алар айтышты: «Ва қалу аиза далална фил арз аинна лафи халқин жадид». Биз жерге кирип, топурактын бир жүзү болгондон кийин «Инна лафи халқин жадид», кайрадан адам болуп, кайрадан инсан болуп турабызбы деген суроо берди. Алла Таала айтты: «Балхум билиқаи раббихим кафирун». Булар аны билет, бирок булар не деп атат? Лиқаи раббихим кафирун. Өздөрүнүн Раббилерине, эми Кудайга жолугууду инкар кылып атат. Биз Кудайга эртең жолукпайбыз деген сөздү булар айткысы келип атат деп атат. Демек кафирлар ушул кылган иштеринин бардыгыны бул дүйнөдө болот, ахирет жок деп кыла берет. Ошон үчүн алар ойлонбойт, коркпойт, каалагандай жашайт. Мусулмандын ойлонгону, корккону, кыжаат болгону эле эртең Кудайдын астына барганда тирилгенден кийин кантип жооп беремин? Кантип мен Алланын астында азаптан кутуламын деген жашоо менен жашайбыз. Бизди ушул нерсе кыйнайт. Ушул нерсе аларда жок. Мына ушуну Аллах субханаху ва таала «Қалу балхум билиқаи раббихим кафирун». Балким хакыйкатта алар Раббилерине жолугууну инкар кылышат. Аллага жолукканга ишенбейт деп Аллах субханаху ва таала аларга жооп берди. Андан кийинки аятта Аллах субханаху ва таала өлүм боюнча сөз кылып атат. Булар өлүмдөн кийин жоголуп кетет деп атпайбы? Аллах субханаху ва таала ошол өлүм боюнча сөз кылып атат. Кул ятаваффакум малакул мауту лази уккила бикум. Айткын, силердин жаныңарды suuruп алат, толук жаныңарды алат малакул маут. Өлүм фериштеси. Аллази уккила бикум. Ал ушундай фериште силерге не кылынган? Муаккал кылынган, үстүңөргө коюп коюлган. Сумма иля раббикум туржаун. Кийин Раббиңердин астына барасыңар дейт. Демек, бул жашоодо өлүм бар. Алар айтып атат, адам өлгөндөн кийин жок болуп кетет деп. Аллах субханаху ва таала айтып атат, силер ойлобогула адам өзүнөн өзү өлүп калат деп. Өлүм дагы Аллахтын колунда деп атат. Жашоо, өлүм Аллахтын колунда. Бул дагы Алланын махлугу. Куранда Аллах субханаху ва таала не дейт? Аллази халакал маута вал хая. Аллази халакал маута вал хая. Өлүм дагы Аллахтын махлугу. Хаят дагы Алланын махлугу. Адам өзүнөн өзү өлүп калбайт. Өзүнөн өзү өлүп калып топурак болуп калбайт. Аллах субханаху ва таала аны өлтүрөт. Алла өлтүрбөсө, миң өлөйүн десең да өлө албайсың. Кээде адам баласы аябай кыйналат. Кыйналып, ооруп, башка болуп, өлүп калганым жакшы дейт. Өлүмдү тилейт, бирок өлө албайт. Демек ойлобогула өлүм өзүнөн өзү келип калып адам баласы барып эле өлүп калат деп. Андай эмес, өлүмдүн дагы бир низамы бар, тартиби бар. Аллах субханаху ва таала ошол тартип менен алып барып адамдарды эмне кылат? Өлтүрөт.
Ошол күнү, ошол сааты келгенде адам өлөт. Ал кантип өлөт? Ал фериштелер аркылуу өлөт. Allah subhanahu wa ta'ala kul yetevaffakum melekul mevtil lezi vukkile bikum. Aytkın silerge belgilengen ferişteler var, ölüm ferişteleri oşol silerden sünmengerde canыңарды толук алат деп атат. Yetevaffa деген söz, vaffa деген söz bir neseni толук alganda aytat. Yetevaffakum silerдің жүрөгүңөрдөн, silerдің içiңерден рухуңарды ne толугу менен suurup alat деген söz. Düşünüyorsunuz mu? Demek ki şunu melekül mevut da aytılır. Bu ölüm feriştesi. Ölüm feriştesi bu Azrail aleyhisselam. Allah subhanahu wa ta'ala Azrail aleyhisselamga uşul işti bergen. Anın işi adamlardan, özgöçü adam balasının canını alat. Uşu menen alek. Bu bir adam mahluk emes tuğanlar. Anı menen koşa toltura cemaat var. Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa ta'ala ölümdü kim kim öldürüyor dese bu yerde melekül mevt odat. Kul yetevaffakum melekül mevtul lezi vukkile bikum. Başka bir yerde Allah subhanahu wa ta'ala özgün ispat kılat. Allahu yetevaffal anfus hine mevtiha velleti lem temut fi manamiha. Allah Teala özgün ispat kılat. Üçüncü Kur'an-ı Kerim'de bir yerde Allah Teala aytat. Ellezine yetevaffahumul melaike. Anda feriştelerge ispat kılgan. Demek üç türlü yol menen Allah subhanahu wa ta'ala ölümdü üç adamlığa ispat berip Kur'an'da aytkan. Ölüm feriştesi canını alat, Allah canını alat, jana ferişteler canını alat degen. Oşonun üçün negizgi ölümdü bergen, jaşoodü bergen, ölümdü jaşoodü alıp koygan zat Allah Teala. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah'tın buyruğu menen ferişteler işe aşırat. Allah Teala oşo feriştelerge buyruk beret, oşol ferişteler oşol neseni işe aşırat. Eğer Allah kalabasa al neseni işe aşmaydı. Oşol üçün Allahu yetevaffa, kul yetevaffakum melekul mevt ellezi vukkile bikum. Bu ne oldu? Ferişte. Kur'an-ı Kerim malaika degeni al feriştelerin bardığı. Azrail aleyhisselam çoğun ferişte, anın aslında köptөгөн ferişteler var. Alardın bardığı uşul işmen alek bolat. Adamların canını alat. Köpçülük adamlar soraydı da biriyle Azrail bolsa, biriyle sekundda mingdеген adamlar ölöt. Alardı kantip jetişet, kantip canını alat degen suroo bolot. Oşo surooga Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala жооп берип атат. Düşünüyorsunuz mu? Büt bardı candı negizge aluvchi Allah subhanahu wa ta'ala, birok kimdir arkılуу? Ferişteler arkılуу. Al biriyle ferişte emes, anasında toltura ferişte var. Mümkün har bir adamdın özünün canını alatkan feriştesi boluşu mümkün. Bizde iki jagı olsa iki ferişte bolganda ele canını alatkan ferişte boluşu dagı mümkün. Bunu Allah subhanahu wa ta'ala bilet. Oşonun üçün har kimdin günü, vakti çektelgen, oşol vakit gün kelgende al ferişteler özünün milletini atkarat. Senin canını alat. Hiç kim dünöde kalbaydı. Mana oşunu aytat. Kul yetevaffakum el melekul mevtil lezi vukkile bikum. Silerge muakkal kılıngan, silerge dayındalgan ferişte silerden canыңарды alat dedi. Demek ölüm hak, bu ölüm özüden özü gelip kalbaydı. Ölüm asta barıp ölüp kalbaydı. Allah subhanahu wa ta'ala ölümdü ne kılat? Jiberet. Oşol ferişte gelip senin ruhundu suurup alat. Yetevaffa toluk ruhunda alat, denede eşteke kalbaydı. Bu yerde ilvalgıla adam iki nerseden turadi. Ruh jana jasad. Negizgi insan ruh. Bu berilgen kelbetimiz, jasadımız bu kiyim siyahtı öyle. Kiyim giyip alabız go, oşol siyahtı öyle. Bu dünyada jaralgandan keyin Allah subhanahu wa ta'ala ruhtun жүрүшүнө oşol kelbetти bergen. Oşonun içinde ruh жүрөt. Bu kiyim siyahtı öyle nerse, bu insanın hakikati emes. İnsanın hakikati içkindeki ruhu. Oşo ruh. Al ruh ölbeyt. Al tübölükke kalat. Al ölbeyt. Al adam öldü degeni adamdın denesi gana öldü degen söz bolat. Denesiden ruh çıkıp ketti, adam oşo oydan kalat. Ruh çıkıp ketti, başın turat, gözün turat, kolun turat, butun turat, bari turat. Ruh çıkıp ketti. Al ruh hiç kaçan ölbeyt. Allah subhanahu wa ta'ala jaratkan al ölbeyt tübölükke kalat al. Şunday nerse. Al kayakta bolat? İmma lafi illiyyin aw lafi sijjin. Жақшы адам болса, ал рухтар illiyyin деген жерде болот. Аллахтын өзүнүн жақшы көргөн адамдардын рухтары койгон жери бар, illiyyin, бейиште. Экинчиси lafi sijjin. Sijjinde болот. Ал эми адамдын денеси кийим сыяктуу кийимди чечкенден кийин калат го, ошондо дүйнөдө калат.
Ошон үчүн Аллах субханала таала бул жерде айтпат: "Кул ятаваффакум малакул маутиллази уккила бикум." Айткын аларга, өлүм өзүнөн өзү келип калбайт. Адам каалаганда эле өлө бербейт. Ал өлүм Аллахтын өкүмүгө муктаж. Аллах таалам өкүмдү жибергенде, ошо фериште келип сенин жаныңды алат. Ошо фериште жаныңды алат. Адамдын кайсы жерде өлөгөн, өлө турган жери, канча жашта, кандай абалда бүт бар жазылган. Ошол секунд алдыга астыга жылбайт. Ошол убакта өлүм келет. Акыйкат. Демек, алар айтып атат, кафирлар биз топуракка айланып, чирип жок болуп кетебиз деп атат. Анан кайра тирилиш мүмкүн эмес деп атат. Биз айтабыз, Алла таалага эчтеке кыйын эмес. Алла таалам биз жок элек топурактан пайда кылды. Бар нерсени кайра жаратып коюу, ага эчтеке эмес. Эчтеке эмес. Биринчи маселе. Экинчи маселе, биз айтабыз, адам жоголуп кеткен жок. Адамдын денеси гана топуракка айланды. Ал адам Аллахтын астына кетти. Жакшы адам болсо дагы, жаман адам болсо дагы Алланын астына кетти ал. Ал денеси эле калды. Албетте алам жашоосунда, барзак жашоосунда адам менен рухтун ортосунда не болуп турат? Байланыш турат. Байланыш турат. Кандайдыр бир деңгээлде байланыш болот. Пайгамбарлардын жашоосу аябай күчтүү болот, хаяты. Ошон үчүн хадистерде келет, адам өлгөндөн кийин эле пайгамбарлардын, шахиддердин, салих инсандардын денеси чирибейт дейт. Пайгамбарлар хайюн фи кубурихим. Алар кабырларында тирүү деп айтылат. Бирок барзак жашоосунда алар. Демек, адам өлүпкөндөн кийин жоголуп кетпейт. Кээде Аллах субханала таала кээ бир денелерди сактап коет. Алар пайгамбарлар, шахиддер, салих инсандар, Аллахтын достору, аулиялар, алар чирибейт. Чирип кетсе деле ал адам эмес, ал адамдын денеси чирипти. Аны Аллах таалам кайра тирилткенге кадыр. Бирок нафсул инсан, баягы рух, ал чирибейт. Ал жоголуп кетпейт. Ал жакшы болсо иллиинде, жаман болсо сиджин деген макамда турат. Сиджин деген макамда турат. Аллах субханала таала ошону жараткан. Кул ятаваффакум малакул маут. Айткын аларга, силердин жаныңарды фериште алат. Ал алат. Ар бир адамдын жанын алат. Израил алейхиссаламга Аллах субханала таала ушул ишти бергенде, сен адамдардын жанын аласың деп. Израил алейхиссалам айткан экен: "Эй Алла, мага өтө оор иш бердиң. Элдин баары мени жаман көрөт" деген экен. Сен жан алганды эч ким жакшы көрбөйт да, жан алышты. Элдин баары мени жамандайт, каргайт, сөгөт, жаман көрөт, жактырбайт. Ушул ишти мен кандай кылат экенмин дегенде, Аллах субханала таала айткан: "Сен кыжалат болбо. Мен адамдарды көптөгөн башка себептер менен өлүмдөрүн байлап коем. Ал себептер менен алек болуп, сени унутуп калышат" деген. Өлүмдү ошого испат кылышат деген. Бул ооруп өлдү, картайып өлдү, авария болуп калды, тоодон кулап кетти, чөгүп кетти, күйүп кетти деп ошого испат кылат дагы, сени унутуп калат деген. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ушундай хакыйкат. Адам баласы Азраилди унутуп коебуз дагы, жан алгыч периштени баары эле неге испат кыла берет? Ушул себептеги испат кыла берет. Ушундай жаман оору менен ооруду, айыкпай калды, өтүп кетти, мындай болду деп, ошол себептерге шылтоо кылып адам баласы кейип жүрө берет. Анан Азраил дагы өлүм фериштеси айтат, адам баласына келишинен алдын айтат: "Эй адам баласы, мен сага көптөгөн эскертүүлөр бердим. Мен азыр келген жокмун, көптөгөн эскертүүлөр бердим, сен ошону кабыл кылган жоксуң. Акыры өзүм келдим" дейт. Акыры өзүм келдим дейт. Себеби өлүм да мындай келбейт туугандар. Өлүмгө чейин Аллах субханала таала эскертүүлөр берет. Чачың агарат, бул дагы бир эскертүү. Сакалың агарды, бул дагы бир эскертүү. Балаң келди, бул дагы бир эскертүү. Орун басар келди деген сөз. Не болду? Кеселдик келип атат, бул дагы эскертүү. Кыскасы толтура жашоодагы баардык нерсе эскертүү болот. Өлүм бар, эртең өлөсүн, өлүм хакыйкат деген нерсени эскертүү бере берет. Эч ким кабыл кылбагандан кийин акырыда мына ошол эң чоң фериште Азраил алейхиссалам келип адамдын рухун алат. Рухун алат, эми мен кайтайын, кайтар мени, мен барып жакшы адам болом, жакшы адам болуп жашайм деген үмүттөрдү кылат. Бирок бүт бардыгы ишке ашпаган үмүттөр. Бүт бардыгы жөн эле арзу, анын акыйкаты жок. Ошон үчүн Аллах субханала таала бул жерде "Кул ятаваффакум малакул маутиллази уккила бикум, сумма ила раббикум туржаун." Сен айткын аларга, эй Мухаммад алейхиссалам, айткын аларга, силердин жаныңарды бүт баргар жаныңар сууруп алат,
ал жан алгыч фериште, ал силерге муаккал кылынган, белгиленген силерге анын иши ошол. Демек, өлүм өзүнөн өзү келип калбайт туугандар. Вакты келгенде өлөт. Ошон үчүн акыйдада бир сөз бар. Ал мактул мейтун би нафсихи. Жокса мейтун мактул мейтун би нафсихи. Мактул баягы өлтүрүлгөн адам ошол ажалы менен өлдү деген сөз. Би ажалихи. Ал мактул мейтун би ажалихи. Кээде бир адамды атып салды, мисалы өлүп калды. Адамдар ойлойт да, атып салыпты, өлүп калды, авария болуп өлүп калды, ушул иш болбогондо өлбөйт эле, дагы жашайт эле деп ойлойт. Андай эмес. Мактул мейтун би ажалихи. Ал ошентип өлүш керек эле. Ажалы ошого жазылган, ошентип жазылган. Түшүнүктүбү? Эч качан фериште адашып калбайт. Адашып калбайт. Фериштелердин астында хадисте келет, Азраил алейхиссаламдын астында адамдардын бүт бардыгы бир мындай идиш болсо, ошонун ичинде дандар турса, ошо дандар тургандай турат дейт адамзаттын бардыгы. 8 миллиард адам ушундай көрүнүп турат. Сен каалаган данды аласың да, каалаганын алгандай эле, каалаганын алып жанын ала берет. Ушундай 8 миллиард адам болсо, мисалы бир вакытта ошонун бардыгы бир идиштеги дандар тургандай көрүнүп турат дейт Азраилга. Bir sahabanın астыга, Ансари сахабанын астына баягы Малакул Маут келет, өлүм фериштеси. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи көрүп калат. Көрүп калып айтат: "Менин досторумду, менин үммөтүмдү жанына акырын алгын" дейт. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам өтө үммөтүнө боорукер болгон. Өтө мээримдүү болгон. Кыйнабай алгын дегенде баягы фериште айтат: "Мен мусулмандардын жерини, жаныны өтө абайлап, акырын боорукердик менен аламын" деген. Кыйнабай аламын деген. Анан айткан: "Мен күнүнө бүт бардык адамзатыны тоодо, ташта, сууда, жер бетинде, кайсыл жерде болсун, бүт бардыгыны күнүнө 5 жолу зыярат кылам" деген. Фериште ар бир адамды мен 5 жолу зыярат кылам. Анын кайсы, кандай абалда, кандай экенин баарын билип турам деген. Өлүм фериштеси күнүнө ар бир адамды 5 жолу келип карап кетет экен. Бирок качан жанын алат, бир гана Алла билет. Bir gana Allah bilet. Kaçan ölüm kelet, jandan Allah bilet. Allah'ın buyruğu kelgende alat. Bирок karap жүрө берет. Karap жүрө берет. Ошон үчүн баягы бир окуя келет го. Сулайман алейхиссалам доорунда Сулайман алейхиссалам доорунда Азраил фериштеси келип, бир адам жанын алыш керек болот. Ал машрикте болот. Күн чыгышта. Анан Аллах субхана ва таала ага өкүм кылган болот, жанын аласың магрибте, күн батышта деп. Вакыт аз калат, жанын аткан вакыт келип калат. Караса баягы адам машрикте жүрөт. Алла таала магрибте ал деген, буну кандай болду экен, кантип түшүнсө болот, кантип жанын аламын деп ойлонуп атканда, баягы адам Сулайман алейхиссалам келип айтат: "Менин ишим чыгып калды магрибте, тез жетишим керек, мени алып кетиңиз" деген. Сулайман алейхиссаламга Аллах субхана ва таала эмне кылган? Рихти, шамалды мусаххар кылып берген. Каалаган жерине учкан, азыркы самолеттордой, башка учактардай Алла таалам ушундай мүмкүнчүлүк берген. Мейли деп Сулайман алейхиссалам алып учуп барган. Жеткен замат ошол жерде жанын алган. Ошон үчүн айтат, кимдин кайсыл жерде өлүмү жазылган болсо, Аллах таалам ошол жака бир хажетини, бир эмесин таштап коет дейт. Зарычылыкты, ошол зарычылык менен барып, ошол жерде өлүп кете берет. Өлүм жазылган жерлер бар. Үйүндө, больницада, тоодо, сууда, жолдо, каерде жазылган болсо, ошол жака бир хажет болуп калат, зарычылык. Өзүң билбей барасың, ошол жерде сен кете бересиң. Ошон үчүн Алла тааладан сураш керек, Алла таалам жакшы жерлерде өлүм бергенде. Аллахын жолунда шахадат насип кылган, жакшы адамдардан жакшы жерлерде өзүң жакшы өлүм бергенде Аллахтан сураш керек. Өлүм дагы чоң кыйын нерсе. Негизи адам баласы жакшы өлүм тилеш керек. Жакшы жашоо, жакшы өлүм, өлгөндөн кийинки жашоодо жакшы болсун деп Аллахтан сураш керек. Ошон үчүн бул фериштелер балдар биз менен чогуу жүрөт, кээ бирлери ушундай жан алгыч фериштелер болот. Алар ушинтип адам баласынын жанын алат. Ошон үчүн өлүм фериштеси күнүнө ар бир адамды 5 жолу карап турат экен. Анан өлүм фериштеси мусулмандардын жаныны кыйнабай алат. Бирок кээде кыйынчылык көрүнөт туугандар. Кыйынчылык көрүнөт, ал кыйынчылык дененин гана кыйынчылыгы, рухтун эмес. Айша небиз айткан, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кыйналгандан кийин эч кимдин жеңил жан бергенине мен арзу эме кылбаймын, кыжаат болбоймун деген. Өлүмдө сакаратул маут, өлүмдүн кыйынчылыгы бар нерсе. Бирок жакшы инсандардын, мусулмандардын немеси денеси вактылуу кыйналат, рух кыйналбайт.
Денеси вақтылы қиналады, рух қиналбайды. Ақиқатта рахат бұл неде болады? Рухта болады. Денеде емес. Азыр айттық, дене бұл не екен? Киім сияқты. Ошон үчүн суфилер, мухаққиқин уламалар айтат, дене адамға берилген ат дейді, улоо дейді. Улоо сияқты. Ошон үчүн денени тарбиялаш керек, бирок улоо сияқты гана бул нерсе. Ақиқат ичидеги руху. Бул адамдын колу, көзү, мурду бул адам эмес. Адамдын ичиндеги сүйлөп аткан мен сүйлөп атсам, ушул адамдын ақиқаты ошол. Рух мына ушул инсандын ақиқаты. Мына ушул нерсе өлбөй түбөлүккө калуучу нерсе болуп эсептелет. Ошон үчүн Аллах субханаху таала айтат: "Кул ятаваффакум малакул маути лази вуккила бикум." Көрдүңөрбү? Айткын, силердин жаныңарды толук суруп алат дейт. Толук алат, жаныңар калбайт. Демек кафирларга ишара кылды. Силер ойлогондой адам баласы жерге топурак болуп жоголуп кетет дегениңер, ал адамдын денеси гана. Ал эми чыныгы инсан ал жоголбойт. Ал өлбөйт. Ал түбөлүккө калат. Имма лафи иллин, имма лафи сиджин. Же иллинде болот, же сиджинде болот. Демек, адам эки нерседен мураккап болгондон кийин, адам эки нерсеге тең вакыт бериш керек. Экөөнүн тең караш керек. Биз бүгүнкү күндө дене менен алекпиз. Элдин баары денесини карайт, денесини багат, чоңойтот, ач кабайын, кыйналып калбайын деп, денени гана аракетиндебиз. Көпчүлүгү булчугуну карайт, түсүнү карайт, чачыны карайт, аялдар боюну таранат, бүт бар дене менен алек. Бирок андан дагы зарыл болгон нерсе адамдын руху. Ошол рух бузулса, адам сиджин, жаханнамга кетет. Ошол рух ондолсо, адам баласы лафиайлин, бейишке кетет. Дене эмес, рух. Рух бузулган болсо, Алла сактасын, Алла баары сактасын, анда ал адам жаман адам болуп дагы шайтандын кулу болуп, акыры барып шайтанга межен болуп, дозокко кетип калат. Денеси кандай болсо болсун, чырайлуу, келишкен, дүйнөдөгү эң сулуу дене болсун, бирок руху начарбы, дозокко кете берет. Эгерде бир адам кара, кыйналган, түсү келбети начар, бирок руху таза болсо, ал Аллахтын досу кете берет. Себеби биз айтканбыз, Аллах субханаху таала хадисте айтылат го, адамдын келбетине карабайт, сүрөтүнө карабайт. Аллах несине карайт? Амалына карайт, ички руханиятына карайт, рухуна карайт. Ошон үчүн негизги нерсе адамдын келбети эмес, адамдын ички дүйнөсү руханият. Ошон үчүн биздин мусулмандардын негизги максатыбыз рухту азыктандыруу. Рухтун азыктары Кур'ан-ы Керимди окуу, зикир кылуу, салават айтуу, 5 вакыт намаз окуу, хажга баруу, умрага баруу, дават кылуу, дуа кылуу, жакшы амалдар менен алек болуу, Алла жолунда сахабаттык, беришендик кылуу, бүт бар жакшы амалдар мына ушул рухтун азыгы. Ушул менен рух азыктанат. Анан барып адам баласы руху кавый, күчтүү рухтуу болот дагы, ошол адам Аллахтын досу болот. Анан ал адам бейишке кирет. Ал дене калып калышы мүмкүн, бирок сен Кудай кааласа, бейиште ошол рух менен чогуу болосуң. Ошон үчүн ар бир жандык дүйнөгө келдиби, ал түбөлүккө калат эми иншалла. Түбөлүккө калат. Кээ бирлер айтышы мүмкүн, түбөлүккө калсаганда Кудайда түбөлүктүү, адамда түбөлүктүү болуп калды деген суроо болушу мүмкүн. Мында түшүнүп алгыла. Аллах субханаху таала азали, иптидасы жок. Азали түбөлүккө калуучу зат. Түшүнүңөрбү? Кадыр мутлагал. Адам баласы азали эмес. Жоктон пайда болдук эми. Түбөлүккө калат, түбөлүккө калуу дагы Алланын эмеси, калоосу. Алланын калоосу менен. Алланыкы ал кадыры мутлак. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн айырма көп. Адам дагы калат, жакшы болсо бейиште түбөлүккө, жаман болсо дагы дозокто түбөлүккө, бирок Алланын калоосу менен ушундай болот. Алланын кандай эмес, ал кадыры мутлак. Яф'алу ма яша, фа'алу лима юрид, ла юс'алу амма яф'ал ва хум юс'алун. Ошондуктан Аллах субханаху таала бизге берген дене, туугандар, некен бул вактылуу гана нерсе, бул биздин келбетибиз, көрүнүшүбүз, адам тааныш үчүн гана берилген нерсе, бул адамдын акыйкаты эмес. Адамдын акыйкаты ичинде турган рух. Ошол чыгып кетсе, арабтар айтат: "Интакала ила рахматилла" дейт. Бизде өлдү, каза болду дейбиз. Же болсом бул дүйнөдөн өтүп кетти дейбиз. Бизде айтылат. Дүйнөдөн өтүп кетти дейбиз. Өтүп кетти дейбиз, бирок акыйкатта ал турат, алдыңда турат. Өтүп кетти дейт. Туурабы? Демек, ал адам эмес экен, ичиндеги нерсе акыйкат экен. Ошон үчүн өтүп кетти фаланчы дейлет. Туурабы? Интакала ила рахматилла, интакала мин дарин ила дарил ахира. Бул коргондон экинчи коргонго көчтү деген сөз. Мына жерден алып туруп, Алла таала бияка салып койду деген сөз.
Адам жоголбойт, ал hakikati ал Аллах жараткан түбөлүккө калуучу нерсе. Мына ушуну Аллах субханаху таала айтат: "Кул ятаваффакум малакул маути аллази вуккила бикум." Айткын аларга, силердин жаныңарды толук suurуп алат, силерге муаккал кылынган, дайыналган фериште. Сумма иля раббикум туржаун. Кийин Кудай кыямат күнү Кудайдын астына кайтып келесиңер деди. Кудайдын астына кайтып келесиңер, кайрадан денеңер менен кошо денени жаратат Алла Таалам, кайра рухту жиберет, анан ошол жерде эсеп китеп болот кайра. Эсеп китеп кайра болот, бул хакыйкат, чындык. Андан кийинки аятта Аллах субханаху таала кыяматтагы бир коркунучтуу абалды сүрөттөп атат. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. Бул кафирлардын сөзүнү Аллах субханаху таала сүрөттөп атат. وَلَوْ تَرَى, эгер сен көрсөң дейт, мужримдердин Раббилердин астында баштарын ийип, кыжаалат болуп тургандарын көрсөң, لا رأيت أمرا فظيعا ولو بالتمنية bunun nemesi şart cevabı mahzuf la ra'ayta amran fazi'an деген söz. Eğer alardın başı yiyip durgan avaldı görsöң, sen ayabay korkmuştu avaldı görösün deydi. Oşol başı yiyip durup ne deydi alar? Rabbana, ya Rabbana. Çünkü qalu Rabbana. Alar aytışat, ey bizi yaratkan zatыбыз, absarna ve sami'na. Sen aytkan neselerdi, peygamberimiz aytkan neselerdin baарын gördük deydi. Peygamberler kelip aytты, ahiret bar, ölösün, tirilesin, dozok, beiş, büt bardığı bar degende bul dünyada işengen joksun. Uşul neselerdi, işenbegen neseleribizdi, körbөгөн neseleribizdin bardığını absarna ve sami'na. Gözümüz menen gördük, kulağımız menen ukuduk deydi. Ahiretти, hakikatты bar ekenligini gördük, bildik. Farji'na. Em bizge möhnet ber, bizge kaytar emi. Bul dünyaga kaytar, na'mal saliha, inna muqinun. Emi kaytaylık, kaytkanda keyin biz jakşı adam bolobuz, jakşı amalдар kılabız degen söz aytышат, inna muqinun. Albatta biz iman keltirdik deydi. Kıyamat günü bolgondo musulman da, kafir da bardığı bul dünyaga kaytkысы kelet. Musulman dagı köprü amal kılbakpın deydi. Kafir iman keltirip amal kılam dep ümit kılat. Birok tuğandar bul dünyaga bir jolu kelebiz, kaytıp kelbeybiz. Ушундай нерсе. Бардык адам бир келет кетет. Баягындай эки жолу, үч жолу келипти деген сөздөр туура эмес сөздөр. Андай болбойт. Эч ким андай кылынбайт. Бир жолу кетет, кайра келбейт. Кайра руху да келбейт, анын өзү да келбейт. Ал ушундай кете бере турган нерсе, этап менен кете берет. Түшүнүңөрбү? Аллах субханаху таала айтат, кыямат күнү болгондо көрөсүн мужримдерди накисуру усихим. Накису деген мындай. Алар баштарын ийип, кыжаалат болгон абалда көрөсүн дейт. Адам кыжаалат болгондо, уят болгондо, кайгырганда башын ийет. Адам өзүнө ишенсе, анда башын көтөрүп турат. Бул белги. Өзүнө ишенген бала, өзүнө ишенген адам башын көтөрүп турат, себеби анын жүзү жарык. Күнөөкөр эмес. Ошон үчүн ал жүзүн көтөрүп, башын көтөрүп турат. Күнөөкөр инсандын табиятында бар нерсе. Ал не болот? Башы ийилип калат. Күнөөң бар, жүзүң жарык эмес, күнөөкөрсүн, анда өзүнөн өзү башы ийилип калат. Мана ушул сүрөттө Алла Таала сүрөттөп атат: "Изил мужримуна накису руусихим инда раббихим." Сен көрөсүн мужримдерди Раббилердин астында баштарын ийип турганы көрөсүн дейт. Эң коркунучтуу нерсе, эң уяттуу нерсе ушул. Аллахтын астына барганда жүзүң жарык болбой, күнөөкөр болуп турушулук эң чоң азап. Аллахым барыбыз сактасын. Аллахым барыбыз жүзүбүз жарык кылсын. Аллахтын астына барганда жүзүбүз жарык, башыбыз көтөрүлгөн абалда болгону Алла Таала насип кылсын. Себеби эң жаман кордук ушул. Аллахтын астына барып, мужрим болуп турушулук өтө жаман нерсе. Баарыбыз күнөөкөрбүз. Бирок хадисте пайгамбарыбыз айтат, эң жакшы мусулман эме дейт? Тоба кылган мусулман дейт. Хайрул хаттаин ат-таввабин. Күнөө боло берет, тоба кылсак иншалла Аллах субханаху таала кечирет. Изил мужримуна накису руусихим инда раббихим. Ана эме дейт? Ошол абалда туруп алып, Rabbana absarna wa sami'na. Көрдүңөрбү? Ey Rabbimiz, biz көрдүк. Пайгамбарлар айткан чындыкты көрдүк. Уктук, билдик. Ахирет бар экен, өлгөндөн кийин тирилүү бар экен, жашоо бар экен, Кудай бар экен, бардыгыны билдик. Farji'na na'mal salihan. Бизди кайтар жакшы амал кылайлык дейт. Бул жерде эмес, башка бир жерде Куранда Алла Таала айтат:
وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Kur'an'da Allah Teala aytат, eğer meyli bil farz, alar aytkanday kılıp bul dünyögө alар kaytara turgan bolsok, la'adu lima nuhu anhu. Alar bayagı ele kılgan işlerini kıla berет deydi. Kayra jarastaң деле, kayra kelse деле, bayagı ele küfür, bayagı ele şirk, bayagı ele günah işleri menen alek bola beret. Ve innahum lekazibun. Albatta alar jalганчылар деген. Oşon üçün alarga kayra möhnöt berse деле faydası жок. Faydası yok. Bayağı ele iş menelik bolot. Oşon üçün Allah Subhanahu Teala başka yerde وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Gördüңөр mü? Meyli Allah aytkanday bolsun, kaytsın, kaytıp kelse деле bayağı işini kılat. Allah oңолбойт. Demek oңолууга ушул гана möhnöt кылгандар. Ушул гана вакыт, saat, başka möhnöt берилбейт. Азыр ушул жерден жазып чыксак, кандай амалыбызды? Ошол гана имтихан болот. Аны ошого жараша бизден суроо жооп болот. Кайра бизге мүмкүнчүлүк берилбейт. Бул баягы имтихан болот го, сыноо. Сынак болот го, сынактын сааты белгилет, 4 саат деп. 4 саатта ким катышса, ошол катышат, ошол жазганыга жооп берет болду. 4 саат бүткөндөн кийин кайра алынбайт ал. Кудду дүйнөдө ушундай. Бул дүйнө ошондой. Вакыт бир берилди, ал кайра берилбейт. Бир келди, ал кайра келбейт. Kayra kelbeydi. Oşun için Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'da aytıp "Farji'na na'mal salihan inna muqilun." Biz kaytargıla, biz iman keltirdik, işendik dese Allah Teala jok deydi. Anday bolboyt. Sebepsiler kaytıp kelseňer деле баягы эле işiňer menen aleksiňer, баягы эле günöňөр menen aleksiňer deydi. Keyingi ayatda Allah Subhanahu ve Teala özünün hikmetini bayandap atat. "Walau şi'na la'atayna kulla nefsin hudaha." Eğer biz kalasak, her bir adamga hidayatı vermekbiz deydi. Her bir insanga biz kalasak neni? Hidayatı vermekbiz. Walakin haqqal qawlu minni. Biroq menin tarafından bir çındık kol söz var deydi. Al söz ne? La amla'anna cehenneme minel cinneti ven nasi ecmaîn. Al söz elbette sözsüz türde men cehennamdı, dozoktu adamlar menen, cinler menen tolturam degen Allah'ın sözü var. Oldu Allah'ın sözü, emi kayıtmaydı. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala aytып atat: "Walau şi'na la'atayna kulla nefsin hudaha." Eğer kalasak Allah Teala'nın büt bardığına hidayet vermek biz de atat. Biroq Allah kalagan jok. Allah kalagan jok. Allah kalasa büt bardığına hidayet verip bardığın majbur kılıp koyat. Anday kılgan emes. Sebebi Allah'tan ошондой mahluğu var. Alar ferişteler. La ya'sunallaha ma amarahum ve yef'aluna ma yu'marun. Allah 24 saat ibadatta. Allah kınt etmeydi. Peygamber Allah'a başiyet boldu, başka işlerge kılbaydı. Anday mahluk var. Biroq Allah Teala bizi başkaça kılıp jaratkan, bizge ihtiyar bergen. İhtiyarı cüz'i, külli emes. Cüz'i ihtiyar bergen, oşol cüz'i ihtiyar menen biz jakşını, jamandı, karany, aktı tandap alabız. Oşol üçün insan sınowda. Bizge ihtiyar berilgen, "Femen şa'a felyu'min ve men şa'a felyekfur." Kim kalasa iman keltirsin, kim kalasa iman keltirmesin. "İnna a'tadna lil kafirin azaba." İhtiyar berilgen, oşol ihtiyar menen biz ne toora bagытты tandaybız. Biz ihtiyarlı insanbız, biz majbur emesmiz. Oşon üçün Allah Teala ayttat: "Walau şi'na la'atayna kulla nefsin hudaha." Eğer biz kalasak her bir insanga hidayet vermekbiz. Biroq Allah kalagan jok. Walakin haqqal qawlu minni. Menin tarafından bir söz aytılıngan deydi. Al söz la amla'anna, elbette sözsüz tolturamın cehennamdı adamlar menen, cinler menen deydi. Allah barı saklasın. Allah barı saklasın. Allah'ın sözü al hak. Demek Allah Teala dozokta jaratkan, dozokta hak, beyiş jaratkan, alda hak, azı dile var, murdari Allah jaratıp koygan. Biroq oşonu Allah Teala men anı tolturamın deydi. Demek Allah Subhanahu wa Taala bul dünyoga bizni barыбызды сыноого жараткан. Сыноо ошол kim kalasa toora bagытты tandap alsın, kim kalasa jaman bagытты tandap alsın. İhtiyar bergen, biroq natijasында aytып койгон. Жакшы багыттагылар бейишке кирет, туура эмес багыттагылар дозокко кирет деп Allah Taala aytып койгон.
Эми Аллах субханала ва таала ошентип жаханнамды жараткан, жаханнамга каалаган адамдар менен, инсандар менен, жиндер менен толтурам деди. Алла өзү сактасын. Эми кандай адамдар жаханнамга кирет десе, Кур'ан-ы Каримде башка жерде Алла таала айтат. Балки Суратул Садтын аягында айтат. Бул баягы Алла субханала ва таала шайтанды кууганда, шайтанды дүнүйөдөн кууганда шайтан касам ичкен. Касам ичип, мен эми адам баласы, адам аркылуу ушундай болдум, эми адамдын түбөлүккө душманы болом, адам баласынын бүт бардыгына дозокко киргизем деген аят бар. Кур'ан-ы Каримде Алла таала айтат: "Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday astakbarta am kunta min al-'alin qala ana khayrun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alayka la'nati ila yawmiddin qala rabbi fanzurni ila yawmi yub'asun qala fa innaka min al-munzirin." Allah mönet berdi. "Ila yawmil vaqtil ma'lum qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in." Ошол шайтан Аллахнын рахматынан куулуп аткан учурунда Аллах касам ичип атат: "Фа би'иззатика ла уghwiyannahum ajma'in." Сенин иззатыңа касам, мен адам баласынын бүт баарынын не кыламын? Адаштырамын. Жаман жолго саламын деди. Алла таала илла ибадака минхум мухласин, мухлис бенделеринен башка Алла таала ошондой айткан. Qala fal haqq wal haqq aqul la amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Шайтан Алла таалага барын жаханнамга салам деп Алланы коркуткандай, Алла таалага доо кылгандай кылып жооп берди эле. Алла таалам qala fal haqq wal haqq aqul. Чындык, мен чындыкты гана айтамын. La amla anna jahannam minka wa man tabi'aka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Көрдүңөрбү? Мен албетте жаханнамды, дозокту сени менен жана сага ким эргешкен болсо, ошолор менен дозокту толтурамын деген аят бар. Демек, дозокту толтурам деген аятты Алла таалам бул жерде эми айткан. Ошо шайтанды кууганда, аларды азгырамын дегенде Алла таала айтса, азгырсаң азгыр. Сени кошуп, аларды кошуп, бүт барыңарды жаханнамга саламын, жаханнам толтурамын деген аят бар. Демек, ким шайтанга эргешсе, миммен табиа шайтан болсо, эргешкен болсо, анын баратыган жолу мекен дозок. Ал минал джинна вал нас. Жин болсун, инсан болсун, айырмасы жок. Чогуу жашап атабыз жиндер менен чогуу, дозокто дагы, бейиште дагы чогуу болот тугандар. Дозок жиндерге өзүнчө, бейиш өзүнчө эмес. Дозок бир эле дозок, бир эле бейиш. Ал жерде инсан да болот, жин да болот. Түшүнүңөрбү? Ал жерде ким шайтанга эргешкен болсо, минал джин вал инс, адам баласыбы, жинби айырмасы жок. Ал шайтан менен чогуу не болот? Минка ва мимман табиака. Жаханнамда болот. Алла баарыбыз сактасын. Ошон үчүн шайтанды ээрчигендер Алла дозокко баратыгандар болот. Алла ошолор менен толтурам деп атат. Ал эми шайтанды ээрчибегендер Аллахтын жакшы инсандар болот. Алар лафиаилин, бейиште чоң макамдарда болот. Мына ошону Алла таала айтып атат: "Валау ши'на лаатайна кулла нафсин худаха." Эгер биз кааласак, ар бир инсанга хидаят бермекпиз. Бирок Алла каалаган жок, сыноо кылуу үчүн каалаган жок. Жана андай махлугу дагы бар Аллахтын. "Валакин хаккал каулу минни." Бирок мен тарафтан бир сөз айтылган, ал сөз la amla anna jahannama minal jinna wan nas ajma'in. Men адам баласы менен жана жиндер менен дозокто толтурамын деген Аллахтын сөзү бар. Фазуqu bima nazitum liqa'a yawmikum hadha. Эми мына ушул күндү унутуп калганыңар үчүн эми азаптын даамын сезгиле дейт. Фазуqu bima nazitum liqa'a yawmikum hadha. Не болду? Мына ушул күндү уnuттуңар, ахирет жок дедиңер, ишенген жоксуңар. Эми азаптын даамыны тарткыла. Инна насинакум. Көрдүңөрбү? Инна насинакум. Биз дагы силерди унуттук дейт. Алла унутпайт, бирок адамдарга айтты, силерге унутулган адам сыяктуу мамиле кылабыз деген сөз. Алла унутпайт эчтекени, бирок аларга түшүндүрүш үчүн инна насинакум. Биз да силерди унуттук. Эми дүнүйөдө унуттуңар, биз дагы силерге унутулган адам сыяктуу мамиле кылабыз, дозокто кала бересиңер, унутуп калган сыяктуу түбөлүккө кала бересиңер деген сөз. Алла өзү сактасын баарыбызды. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. Эми түбөлүккө калуучу азаптын даамын таткыла, бima кунтум та'малун, аны өзүңөр кылдыңар дейт.
Al amaldарды өзүңөр кылып, ошол амалыңардын кесепети менен акыры түбөлүккө калдыңар, дозокто калдыңар деген аят. Алла өзү сактасын баарыбызды. Демек, ким Алланы унутуп койсо, Алла да унутуп коет. Ошон үчүн мусулман Алланы унутпаш керек. Ар дайым мусулман баласы Аллах деп жашаш керек. Бизге айттыр, ыктыяр берилген деп. Кээ бир риваяттардан келет, Азраил фериште, өлүм фериштеси адамдардын гана жанын алат. Жаныбарлардын эмес дейт. Себеби адам баласы мукаррам болгон үчүн Алла Таала фериштелер аркылуу bunun жанын алып кетет кылган. Ал эми жаныбарлар эмне болот десе, Алла Таала өзү алат, түзмөтүз. Алардын жашоосу ошо зикирге баалык. Зикирди токтоп калса өлүм келе берет аларга. Ар бир махлук Алланын зикри менен машгул болот. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafhamuna tasbihahu. Ар бир нерсе Алланын тасбихин айтат, бизден башка. Алардын жашоосу ошол тасбихке байланган. Ошол зикир токтосо өлүм келе берет аларга. Түшүнүктүбү? Бир тафсир уламалар ушул. Экинчи тафсир уламалар айтат, имам Малик рахматуллахи алейхи ушул сөздү кал алган. Алардын айтышында Азраил алейхиссалам башка жандыктардын да жанын алат. Себеби бир риваятта келет, Аллах субханаху ва таала пайгамбар фериште айтат, мен эч бир адамдын жанын ала албайм, бирок Аллахтын каалоосу менен. Хатта бир чымын болсо, ушунун дагы жанын мен өзүмдүн тарафтан ала албаймын, бир гана Аллахтын уруксаты менен деген хадис бар. Ушул хадистен имам Малик рахматуллахи алейхи Азраил фериште жаныбарлардын дагы жанын алат дейт. Жаныбарлар боюнча эки кылды риваяттар бар. Хашаратулар жаныбарлар боюнча бир риваятта ошол фериштелер алат, экинчи риваятта фериштелер албайт, бирок алардын жашоосу неге байланган? Аллахтын зикриге байланган. Ошол зикир токтоп калган деле өлүм келе берет. Зикир токтоп калган деле өлүм келе берет. Ага чейин өлүм келбейт дейт. Аллах субханаху ва таала өзү алат, билет. Демек, кафирлар айткан нерсе туура эмес. Адам өлүп жоголуп кетпейт. Адам өлүп денеси чирик топоракка айланганы болгону денеси, адамдын хакыйкаты жаухары, рух өлбөй турган нерсе, ал түбөлүккө калат, ал жоголбойт. Ал өлбөйт, аны Алла Таалам кайра денеге киргизип, анан имма фил жанна, имма фис дозокто аны же сыйлайт, же азаптайт. Алла Таалам баарыбызды сактасын. Алла Таалам баарыбызды эсеп китепсиз бейишке киргизсин.